Салам алейкум туугандар, кандайсыңар? Кыргызстанда Бишкекте саат 11. Көчө пустой. Но погода сонун. Кыргызстанда эмнеси жакшы. Спокойствие чувствуется. Эми буну айтайын дегеним ошо Москвада жүргөн мекендештерге да. Москвада эле жүрө бербей, Россияда эле жүрө бербей. Өзүнүн жерде, өзүнүн элде нан таап, ушул жерде эле рызкыбызды таап жүрсөк, жесек болот экен да. Свобода канча дагычы. Чыгып хотя бы мынтип бакыра аласың да бирөөгөчү. Бирөөнө хотя бы кичине болсо да өзүңдүн оюңду билдире аласың. Ал жакта попробуй бакырып же бирөөгө бир нерсени сүйлөп көр. Көпчүлүгүн ал адат болуп калыптыр да, Москвага кеткенчи. Ол адатты таштагыла бүттү, Москванын жашоосу бүттү, болду. Москванын кызыгы деле бүттү го. Мен жеке оюм, Кыргыз Бишкекте жашаган, акча табып, бул жакта тиричилик кылса намного легче боло турган эле болуп калыптыр. Ошого Москвага кеткен адатыңарды таштагыла, ол биздин аталарыбыз ошо 2000-жылдан баштап барып ошол адат болуп калган аларгачы. Үйрөнгөн өнөр өлгөндө калат болуп, алар үйрөнүп калышкан. Нерсе жок болсо эле кете берипчи. Ошого бул жакта деле тиричилик кылса болот туугандар.